Балыкчы шаарынын бул көчөсү жөн эле көчө эмес. Бул тарыхты сүйлөтүп турган жол. Чоюн Алиев атындагы чоң көчөлөрдүн бири. Бул көчөдө бүгүнкү күндө жай турмуш уланууда. Бирок ар бир үйдүн, ар бир кадамдын артында унутулгус чоң тарых жатат. Жолунун боз чаңдары көздөн учуп. Ар бир шаардын өз тарыхы бар. Ар бир көчөнүн өз жүзү, өз жашоосу болот эмеспи? Бул Балыкчы шаарындагы кадимки эле көчөлөрдүн бири көрүнгөнү менен анын ар бир кадамы бизди улуу Атай мекендик согуштун каарманын эстөөгө жетелейт. Бул көчө 1921 жылы ушул шаарда туулган гвардиянын кенже лейтенанты жоокер Чоюн Алиевдин ысымын алып жүрөт. Улуу Ата мекендик согуштун баатыры Чоюн Алиевдин бир тууган жээни болом. Таекем 4 бир тууган болгон. 2 кыз, 2 эркек. Ошонун улуусу Чугун, андан кийинкиси Шекер, андан кийинки Бекку, андан мамам Ширинбүбү. Ошонун уулумун бир тууган таекем эскерип турчу элек жыл сайын. Мамам өтүп кеткен. Таекемден бала жок, согуштан кайтыш болуп калганына байланыштуу. Жаш кезинде эле кетиптир. 6 ай окуп, летчиктин окусун, анан учкан экен. 43 жылы ошо самолет менен немистер менен атышып болотого түшкөн экен. 77 жылы самолет денеси табылган. Ошолдо мамам барган эмес, мамам таэжем барып келген. Ленинграддын кайсы бир эстелиги бар, бүзүсү бар. Анан эми бул балыкчынын Чоюн Алиев көчөсү мен таекем наамына коюлган. Ошону наам койгонуңуздарга мен ыраазымын. Ошого көчөнү көрүп кубана берем, таекемди көргөндөй болуп. Ушул Балыкчы шаарында ушул Алиева 37 үйдө жашаганыма 45 жылдан ашты. Биз ошондон бери жашайбыз. Бала бакыралуу болуп жакшынакай. Биздин ушул көчөбүз Чоюнбек Алиев атабыздын наамына берилиптир да. Ал киши илгери улуу Ата мекендик согушта учкуч болгон экен, согушка барган экен. Анан бул киши биздин Ширинбүбү деген апабыз бар эле, ошо кишинин бир тууган экен. Ошол бизге эми мындай айтканда таекебиз болгон экен бул киши. Анан биз ушул көчө менен сыймыктанабыз. Ушул көчөбүз чоң, жакшынакай Акчолтой көчө, биздин Балыкчы шаарыбызда алдыңкы көчөлөрдөн. Бизде ушундай атабыздай болгон батырлар көп эле көчөлөргө берилген. Анан эми бизге ушул атабыздын биз үчүн, эли жери үчүн, бала бакырасы үчүн жанын берген батыр киши болгон экен. Биздин Балыкчы шаарыбызда көрүп атасыңар, аябай жакшы өнүгүп атат. Биздин мэрибиз Азамат Арнабекович деген бул убакта болбогон нерсенин баарын болтуруп, жаркырап жайнатып атат. Биздин ушу Алиева көчөбүз дагы жакшы көчөлөрдөн болуп, свет коюлуп, асфальттары салынып, тротуар келип, мына эми кийинки күндөрдө өйдөкү жакка 4-чү деген автобус жүрүп атат, 104 деген. Биздин балдарыбыз өйдө жакка ошол маршрутка менен барып келип окуп, шамалда кыйналбай, биз баарына ыраазыбыз. Биз бул көчөгө ошол менин ата-энем 1989-жылы көчүп келишкен. Мына ошол 1989 жылдан бери мына ушул көчөдө жашап келатабыз. Башынан эле ушул Алиева көчөсү деп айтылат. Балыкчы шаарындагы инфраструктурасы жагынан мындай өнүгө турчу көчөлөрдүн бири. Себеп дегенде мына шаар акырындык менен өнүгүп атат. Биздин шаарыбыз өнүгүү жолунда акырындык менен мына ылдый жактан баштап мына ошол өйдөкү зонага чейин акырындык менен торговый центрлер салынып атат. Магазиндер салынып атат заманбап. Акырындык менен биздин көчөлөрүбүз дагы мына өнүгүү жолуна түшүп келатат.
Бул көчөдө мекемелер да жайгашкан. Бул көчөнүн мына ошол Сайыкбай Каралаев көчө менен кесилишкен жагында Балыкчы шаардык суу түзүүчүлөр ишканасы бар. Андан ары 20636 аскер бөлүк бар. Бул күнбатыш тараптан болсо мына жаңы мектеп салынып келатат. Нур бала бакчасы бар. Бир Борбордук көчөгө акырындык менен мына жакын арада айланып калат. Буюрса жакшы бир көчөлөрдүн бири. Чын эле, көчө бул жол. Бирок бул көчө элдин эсине татыктуу жол. Ал тарых менен жашайт, адамдардын жүрөгүндө жашайт. Чоюналиев атындагы көчө Балыкчы шаарынын сыймыктуу барактарынын бири бойдон кала берет.